сабак жүрүп жаткан эле. Балдардын баары берилген тапшырманы иштөө менен элек. Бир гана телек кубик Рубик ойноп, сабакка такыр көңүлдөнбөй отурду. Анын сабакка көңүл бурбай, өтүлгөн теманы кабыл албай отурган үчүн мугалим: "Урматтуу балдар, мен силерге притча айткым келди." Ооба, айтып бериңиз" деп окуучулар чурулдап жиберишти. Байыркы замандарда бир адам базарга барыптыр. Агадан керек дегенин базардан бир баштыктан сатып алмак болуп, акчасын сурайт. Соодагер бир баштыктандын баасы 50 күмүш тыйын турарын айтат. Ал адам соодагер сураган күмүш тыйын акчасын төлөп, "Данды анан алам, азыр керек эмес" деп басып кетет. Таң калган соодагер эмне айтарын билбей кала бериптир десе, жанагы кубик Рубик ойногон телек: "Рустам Сатыбалдиевич, бул притчан өтө эле эски экен, мен түшүнбөдүм" деди. Мугалим эч ойлонбой туруп: "Силерге заманбап притча айтып берейин" деп кебин улайт. Бир күнү бир адам чоң супермаркеттен таттуу торт алууну каалайт. Супермаркеттен сонун, сапаттуу, жаңы чыгарылган тортту тандап алат да кассага келет. Кассирге торт үчүн 650 сом төлөп, азырынча керек эмес деп басып кетет. Кассир айтарга сөз таппай, таң калган боюнча кала берет. Бул замандаштырылган притчанын мазмунун түшүнүп, притчаны мугалим жөн-жөнүнөн айтпай аткандыгын, притча аркылуу тилектин сабакты окубай, түшүнгүсү келбей, берилген көнүгүүнү аткарбай отургандыгынан айтып жатканын эми билди Тилек. Анткени Тилек кымбат баадагы жеке менчик мектепте окуйт эле. Класста дагы бир окуучу: "Рустам Сатыбалдиевич, анда биз акча төлөдүк деп тортубузду алып кетсек, мамлекеттик мектепте окугандар алган товарын таштап кете берсе болобу?" деп жыргап алды өзүнчө күлүп. Балдар, билим деген эч качан бекер болбойт. Билим ар убакта баалуу жана кымбат болуп келген. Мындан ары да ушундай боло берет. Алар бекер окуганы менен алардын билими үчүн өкмөт төлөп жатат. А өкмөт болсо сенин ата-энеңдин мамлекетке төлөгөн салыгынан жыйналат. Мына ошону унутпагыла, деди.